Ассаламу алейкум достор. Бүгүнкү сабагыбыз практика. Биринчи, экинчи курстар практиканы кантип кылыш керек. Эң биринчиден силер тапшырмаңар күнүгө биринчи курс 15 күн $1, экинчи курс 15 күн $2 гана иштеш керек. Биринчи курс ордерди толтурууда изолированный 10x плечодон ашпаш керек, рыночный ордер менен $50-100 гана коюш керек и пайдасы минимум 0,25 менен жаап турушуңар керек. Экинчи курстагы эле так эле ошондой, только булардыкы $200 чейин коюп, 50 центке чейин иштеш керек. Иш баштаардын алдында мына могу биткоин, BTS деп коебуз. Биткоиндун кандай кыймылдап атканын карап алышыбыз керек. Буну тренд деп коет. Бүгүнкү же 1 сааттык кандай тренд болуп атканын карап алышыбыз керек. Мына мисалы графиканы ачып туруп азыр бул жерден карасак, ылдыйды көздөй түшүп аткан трендти көрсөк болот. Мына үстүңкү свечалардын кайрылып аткан жерлери, ылдыйкылардын кайрылып аткан жерлери болуп туруп, мындай ылдыйды көздөй кетип баратканын байкасак болот. Бул биткоинду ар бир кыймылын, ар бир толкуну кандай болуп аткан болсо, альткоиндар дагы ушуну туурап көбүнчөсү арттан кайталай берет. Анткени баардыгы тең ушул биткоинди карап иштешет, ошон үчүн башка альткоиндардын дагы кыймылы окшош болуп турат. Мына бул жерди карасак дагы, мына 4 сааттык таймфрейм менен карасак дагы, азыркы учурда ылдыйды көздөй түшүп аткан кези. Волналарын дагы байкасак дагы, биздин баягы чийип алган тренд боюнча, мына көрдүңөрбү, өйдө ылдый толкун болуп кыймылдап турат. Так эле ошондой эле башка токендерди тандап алган учурда дагы биз ушул принцип менен иштешибиз керек. Например, мына TRB деген токен алалы, таблицанын үстүндө топто жүрүптүр. Бул эмне үчүн үстүндө жүргөнү, анткени азыркы учурда бул деген өйдөнү көздөй секирген. Мына байкасаңар, өйдөнү көздөй секирген. Так эле ушундай эле бул дагы толкун менен кыймылдайт. Баары тең бирдей кыймылдайт, ошон үчүн силер деген ушул толкунду кармап иштегенди үйрөнүшүңөр керек. Мунун баары тең эле анализ деп айтылат. Мына графиканы карайбыз, 15 мүнөттүк таймфрейм менен караганда өйдөнү көздөй секирген дагы азыр кайра артты көздөй кайрылып, ылдыйды көздөй түшүп баштаган. 1 мүнөттүк таймфрейм менен карайбыз. Мындай болуп алыстаганда кичине линия болуп калат, жакындатып койсоңор кайра свеча болуп калат достор. Мына 1 мүнөттүк таймфрейм менен караганда дагы азыркы учурда артты көздөй кайрылып, ылдыйды көздөй түшүп келатат. Толкундары өйдө, ылдый. Ушуну карап алып туруп эле ушуга жараша позицияларды ачышыңар керек. Эч качан өйдөнү көздөй кетип аткан кезде шорт ачып кереги жок. Линияга жетип, уровень сопротивленияга жетип кайрылып атса, значит шорт ачышыңар керек. Азыр биз мисал кылып бир токенди практика түрүндө көргөзүп берейин силерге, кандай кылып соода кылыш керек экен. Мына futures USD-ни ачабыз, баарыбыз тең билебиз, настройканы билесиңер. Мурдакы сабактарда өткөнбүз. Мына бул жерден настройка кылып алсаңар болот. Таблицаны мисалы, например, кысыл кылып тренд кармайм десеңер, кызылын коюп алсаңар болот, жок жашылын көрөм десеңер, мына топовый алдыңкы кайсы токендер алдыда өсүп жүргөнүн көрсөңөр болот. Ушуну ылдыйраак жагынан бирөөсүн тандап алып иштей берсек болот. Мисалы мына могу Bell'ди карасаңар, бул дагы ылдыйды көздөй түшүп баратыр. Бул свечаларды караш үчүн биз деген мына мондай таймфреймдерди колдонобуз. Средний таймфреймди мына бул жерден настройка кылып алсак болот. Мына настроить интервалы деген жер бар мына бул жерде. Муну ачабыз дагы. И бул жерде мына 1 мүнөттүгү бизге кереги жок болсо, линия керек болсо, 1 мүнөттүктү өчүрүп койсок болот мына. Линия койсок болот. Или линияны өчүрүп салып, мына 1 мүнөттүк коюп алсак болот. Сохранитти басып коесуңар. И бизге 1 мүнөттүк таймфрейм менен чогуу көргөзүп турат. 1 мүнөттүк деген бизге ушул 1 мүнөттүк, 15 мүнөттүктөр бул бизге кыска алып сатууга керектүү таймфреймдер. Чоңураак таймфреймдер, значит, силер средний срок или долгосрок узак убакытка кармаганда керек болот. Так, муну көрөлү. Азыр мына 1 сааттык таймфрейм менен карасак, өйдөнү көздөй секирип кайра ылдый түшүп аткан экен. Мына байкасаңар болот. Ушул графиканы жаттаганды аракет кылгыла. Графиканы постоянно көрүшүңөр керек, постоянно карашыңар керек. Так, ишти баштаардын алдында биз кошелектон спотовыйды табабыз дагы. Пополнение счетко келип акча түшкөн болсо, ошол жерден биз деген биринчи спотовыйга которуп алышыбыз керек. Мына перевод деген кнопканы басабыз. Мына
үстүндө көрүп атасыздар да от дегени кайсыл счеттон, на дегени кайсыга кетип атканын. Пополнениядан спотовыйга биз могу курсор менен жылдырып коюп алабыз дагы. Пополнениядан спотовый кошелекко азыр биз биринчи курстардын практикасы боюнча мына бизге могу BTS деген кереги жок. Бул курсор менен биз азыр USDT дегенди табабыз. И биринчи курстардын планы боюнча $15 баштап аткандан кийин могу максты бассаңар көп болуп кетет. Ошон үчүн количествону бул жерге жазып коебуз. Мына $15. $15 подтвердить перевод кылып алабыз. Биринчи биздики пополнениядан спотовый кошелекко которуп алабыз. Анткени прямой которулбайт. Андан кийин кайра переводду басабыз дагы. И курсорду алмаштырып, каалагандай кылып кайсынан которуп аткан болсок, мына например, могу курсорду басып туруп futures деген кошелекту табабыз дагы. И бул жерден баягы USDT'ни коюп алабыз. USDT. Эгер туура эмес коюлуп калган болсо, мына көрдүңөрбү, нет средств деп көргөзүп калат. Ошо эмне үчүн болуп калган? Анткени үстүн туура эмес койгонбуз. Мына спотовыйдан futuresке деп койгондон кийин туура чыкты. 15. Перевод успешно переведен. Мына futures дегенде азыр ордерди ачабыз. То есть иштей турган жерибизди ордер деп ушу толтуруп аткан ордерди. Мына биздин $15 бул жерге келип түштү. Бул жерден көрсөк болот. Андан сырткары мына плечобуз биздики 10x болуп турат. 10x плечо менен биздин $15 $147 кылып берип койду. Грубо 150 болуш керек да негизи. Мына изолированный болуш керек сөзсүз түрдө. Плечобуз 10x'тен ашпашыбыз керек. Лимитный ордер менен кийин иштейсиңер. Азыр силер деген көбүнчөсү рыночный ордер менен иштешиңер керек. Рыночный ордердин баасы бул жерде жазылып турат. USDT туруш керек сөзсүз түрдө. И количествону бул жерге жазабыз. Биздин мына могул сумма, плечодон көбөйтүп берген сумма бул жерге жазылат. 100 деп жазабыз. Биздин план боюнча 100гө чейин кое берсек болот. Андан ылдый деле койсок болот, бирок 100 средний нормально. Мына бул жерден графиканы дагы бир жолу карап алсак болот, көрүп алсак болот. Курсорду бассаңар көрүнүп турат. Мына бул жерде азыр байкап көрөлү кандай болуп атыптыр. Ылдый өйдө. Мына көрдүңөрбү, кайра ылдыйды көздөй азыр кетет. Мына ушул эле тогунду кармаганды үйрөнүшүңөр керек, туура кармаганды. Ылдыйды көздөй мындай тренд болуп атат. Так, эми бул BNB деген Binance'дын өзүнүн эмеси криптовалютасы болуп эсептелет. Так, мына рыночный коюлдук, USDT турат, рыночный баасын көрдүк. 100 деп коюп алдык. Шортту даярдап алдык. Ылдыйды көздөй кете турган болсо шорт ачышыбыз керек, туурабы? Азыр бул жерден биз шорт позициясын, продажаны басабыз дагы, подтвердить кылабыз дагы и позиция ачып коебуз. Меники жалпысы 4 позиция болуп калды. Силер болгону 2 позициядан ашык иштебешиңер керек. Пока что үйрөнүп кеткичекти. Эми мына могуну ачык ордер деп ушуну айтат. Ушул ачык ордерди мага жиберип текшерүүгө жиберип турушуңар керек. Минус болуп атабы, плюс болуп атабы, кандай толтурулуп атат, бүт баарын көрүп турушум керек. Мына азыр көрөлү, мына тренд боюнча биз дагы бир жолу көрүп алалы, ылдыйды көздөй түшөөрүн күтүп атабыз. Бул жерибиз болсо азыр минус 0,4 цент болуп атат. Буга көп переживать этпегиле. Силер ушундай өйдө минус болуп калган кезде коркуп жабый бешиңер керек. Анткени биз билебиз азыр ылдыйды көздөй түшөт, баары бир плюска чыгабыз. Мына размер деген жер дагы бир жолу кайталайбыз. Бул деген плечо менен көбөйтүлүп берген суммадан алынган. Бизге 100 деп койгон ушул жерге коюлду. Маржа деген бул өзүбүздүн жана $15 кемитилип алынды. Мына $5 остатогубуз калды. Бул болсо биздин PNL'ыбыз менен процентибиз. PNL деген прибыль, процент деген божомолу. Цена входа деген кайсы баадан сатып алдык, азыркы баасы цена маркировки деп айтылат. Бул мына бул жерден көрсөңөр болот, азыркы болуп аткан бааны. Цена ликвидации деген бул ушул баага эгер могу цена маркировки жетип барчу болсо, анда бул ордериңер күйүп кетиши мүмкүн. Ага чейин жеткирбей жаап салышыбыз керек. Бул ошондо күйүп кеткенде мына могу маржа деген суммабыз күйүп кетет дагы, баягы $15 $5 бойдон калып калат. Так, мына мен кичине түрдүрүп койдум. Биз уже мына плюска чыгып кеттик. План боюнча мына 20 центке уже жетип калдык. Баягы биздин графиканы дагы бир жолу текшеребиз мына. Жана кандай көрсөк, так эле ошондой мына ылдыйды көздөй түшүп баратат. Импульстарды берген. Өйдө чыккан ылдый кайра ушинтип волна толкун болуп келип ылдыйды көздөй түшүп баратат.
Болду, биздин план боюнча биз деген өзүбүздүн баягы биринчи курстун планы боюнча биз 25 цент минимум табышыбыз керек болчу. Анткени комиссиясы менен минусовать эткенден кийин ушул 25 цент туура болот. Закрыть позицияны басып туруп жаап коебуз. Мурдакыда комиссия азыраак болчу, ошон үчүн 10 цент дечүбүз. Эски видеолордо азыр минимум 0,25 цент менен жабышыңар керек. Так, жабардын алдында подтвердить деп сурайт. Мына бул жерден көрсөңөр болот. 30 цент болуп калыптыр уже. Болду, жаптык, подтвердить бастык. Эми текшеребиз. Өтө жакта карайбыз дагы биздин баягы $15 42 цент кошулуп калды. Көрдүңөрбү? Эми бул жерден азыр комиссияны минусовать этет дагы, анан кичине бирөөсү азайып калышы мүмкүн. Так. Эми тренд мына көрүп атасыңар, ылдыйды көздөй түшүп атат. Ушуну постоянно текшерип алып, ошого жараша иштешиңер керек. Кичинеден көнүшүңөр керек. Көбүрөөк практика керек силерге. Азыр болсо биз секириктер боюнча мына таблицаны карап алып туруп, мына фьючерсти кадимгидей эле таблицаны карап алып ушул жерден секирип аткан токендерди табышыбыз керек. Мисалы деп коелу, мына FLM өйдөнү көздөй секириктер, мына тике секирген, көрдүңөрбү? Муну чоң секирик деп ушуну айтат. Кыймылдар жок кездерде ушундай секириктерди кармап туруп. Секиргенден кийин сөзсүз түрдө артты көздөй түшөт. Каяка чейин түшөт? Мына могул жерден уровеньди көрүп алсаңар болот. Мына болжол менен ушуга чейин түшүш керек. Ушундай секириктерди кармасаңар болот. Мына могу RSR дагы өйдөнү көздөй секирип, ылдыйды көздөй түшүп баратат. Муну да кармаш керек болчу. Өткөрүйдүк деп коелу. Мына бул дагы так эле ошондой. Биткоин азыр ылдыйды көздөй түшүп аткан кезде баары тең түшөт. Мына могу токен BTS DOM деген бул альтернативный деп коет, ушул Binance биржасынан чыгарган токени. Бул ушул жашыл болуп өйдө жакты көздөй жүрсө, биткоин ылдыйды көздөй түшүп аткан болуп эсептелет. Муну как лайфхак катары колдонсоңор болот. Мына TRB'ни дагы көрсөк, ал дагы ылдыйды көздөй түшүп атат. Мына волнасын көрөлү, көрдүңөрбү? Өйдө ылдый, өйдө. Бул өйдөнү көздөй чыккан учурда деле, например, эң патологу мына могу уровеньге жетет дагы кайра эле ылдыйды көздөй түшөт. То есть ушул болжолдун баарын тең жакшы үйрөнүп алышыңар керек. Көзүңөр көнүш керек ушуга. Колуңар менен көзүңөрдү көп жолу айтамын, көбүрөөк практика кылсаңар кадимгидей эле көнүп калат. Бир карап эле түшүнүп каласыңар кийин. Көбүрөөк практика кылыш керек. Сооданы көбүрөөк кылыш керек. Так, мына могу линаны көрөлү. Мына патологу мына көрдүңөрбү? Ушул жерге жеткен. Болду, ылдыйды көздөй кеткен. Аяка чейин уже жетпейт, бүттү, ылдыйды көздөй кайра кайрылып кете берет. Ошого жараша шорт ачып алып иштей берсеңер. Көбүрөөк шорт иштегенге мен силерге сунуштаймын. Так, эми карайлы. Мына FLM өйдөнү көздөй секирген, 15 мүнөттүк таймфрейм менен карап атабыз. Мына өйдөнү көздөй секирген дагы ылдыйды көздөй азыр түшүп баратат. Биз кыска алып сатуу кылыш үчүн мына экинчи азыр операциябызды өткөрөбүз. 1 мүнөттүк таймфрейм менен карайлы дагы. Ушул секириктерди таблицадан таап алып иштесеңер абдан жакшы. Мына ылдыйды көздөй түшүп атат. Азыр бул жерге паттерн чийип көрсөк дагы, мына көрдүңүз, нисходящий треугольник деп коет, ылдыйды көздөй кете турган 3 буруштук. Паттерндерди дагы жатташыңар керек. Кийин силер абдан ушул пайдалуу болот. Азыркы позициябызды мына 10x менен ашпашыбыз керек плечону. Анткени бритвалар абдан көп болуп аткан үчүн плечону олчойтпогула. Тапшырманы так аткарышыңар керек. Так, мына $150 бар экен. Биз баягы эле 100ду коебуз. 100 деп жазабыз. 100 дегенде жаздык, позициябызды көрдүк. Мына рыночный менен турат, рыночный баасын көрүп атабыз. Ушул баа менен эле азыр биз ачып кое беребиз. Мына дагы жолу таблицаны текшерели дагы. Болду, ача берсек боло берет экен. Бир аз кичине өйдө көтөрүлүшү мүмкүн, бирок общий тренд баары бир шортко кетип атат. Ачтык, успешно. Ачык ордерибизди дагы бир жолу текшеребиз. Мына ушул ордерди дагы бир жолу текшерип, постоянно текшергенди үйрөнүп алгыла. Мына дагы убакытты кичине жылдырып койдум, өтө узак болуп кетпесин деп. Мына азыр пландан кичине алаксып кетиптирмен, ашып кетиптир. Негизи бир пландан бул экинчи курстардын эмеси болуп калды да, мындайча айтканда план болуп калды. Подтвердить жаптык, мына бүттү. Так, мына $16.72 цент болуп кеттик. То есть бүгүнкү планыбыз толуп калды. Болду, достор, ушинтип эле план толтуруп иштеп турсаңар болот. Көбүрөөк практика кылышыңар керек. Мен силерге азыр бир сыра мастер-класс көргөзөйүн. Азыр мен азыркы учурда мен өзүм кандай иштеймин, ошону бир сыра көргөзөм мен силерге. Мына баягыдай эле акчаларды котороюн, $1500 котороюн.
$1500. Бул силер жанагы азыр $15 мен 100 эсе көбөйтүп койдум деп эсептей бергиле. Так. Мына котороюн азыр. Фьючерске бардыгын которуп алышым керек. $1500 спотовыйдан фьючерске котордум. Так, и ошол эле жанагы FLM'ге азыр мен позиция ачамын. Мына шотубузду көрөбүз, ол $1516 турат. Причем мен азыраак кыламын, так как чоң сумма менен иштеп атканда причем азыраак кылып страховка кылып иштеш керек. Андан өтө көп кылган деген болбойт, достор. Мына ордуна бул жерге мен 5000 деп жаздым. Анткени ылдый жакта мына бизде сумма 6000ге чейин кое берсек болот. Мен 5000 деп койдум. Болду, позицияны ачтык. Азыркы учурда кичине минуска кетиши мүмкүн. Мен азыр кичине түрдүрүп көргөзөмүн силерге. Минуска кеткен учурда эч коркпогула, биз азыр кайра плюска кетерин билебиз дагы, ошон үчүн кармап турабыз. Эгер бул минуска кетип аткан кезде жаап салбасаң, сен анда убыттак болбойсуң. Бул деген жөн эле просадка деп коет. Эгер жаап салсаң, да, анда минусту сен уже кабыл алып алган болосуң. Мына ылдыйды көздөй түшүп баштады, кичине бир аз түрдүрүп койдум, достор. И менин, например, бир позициядагы планымды азыр аткарып туруп, жаап коёмун. Кийин силер дагы так эле ушундай болуп иштейсиңер. Азыр аз-аздан баштап, анан кийин опытыңар көбөйгөндөн кийин, мына мисалы мен азыр жабайын, 50ден аштык. Канча болуп кетти? 75. Эми ашып кеттик, мейли, подтвердить. Жаптык, счетту текшеребиз, мына $1580 болот. То есть жанатан бери биз силер менен сабак өтүп атып $80 мен таап койдум. Мына достор, ушул сабактардагы берилген уровеньдердин баарын жакшы үйрөнгүлө, мондай секириктердин баарын тең жакшы кармаганды күткүлө. Биздин мына основной командабыз community деген группа. Бул жерде болгону мына сигналдар менен иштейбиз. Балдардын результаттары баарыбыз тең ушул жерге отуруп алып, биргелешип команда болуп иштейбиз. Ушакка келгиле. Бул жерге только практиканы окуп өткөндөр 3-курстан баштап кошулат. 1-2 курста силер деген чыдап, ушуга жеткичекти тапшырманы так аткарып, ашыкча кыймыл кылбай бүт баарын жасашыңар керек. Анан Кудай буйрса комьюнитиге өткөндөн кийин силер дагы мына биздин окуучулардай болуп, акчаларды таап, командный работа кылып, иштеп, биргелешип, чогуу Кудай буйрса көп жылдарга чейин биргелешип иштейбиз. Келгиле, чакырамын, кошулгула, үйрөнүп алгыла, биргелешип иштейли.